Келиңиздер, анда мен сиздердин анонимдүү сурооңуздарга жооп берейин. Бул жакта суроо жазыптыр. Менде суроо 47 жаштамын, өзүмдү таппай жүрөм. Мен кичинекей кезимде эч нерсе элестете албайм. Өзүмдү көрөйүн деп канча аракет кылсам дагы болбойт. Мен ата-энемди турмушка чыгып жатканда чоң капа кылгам. Улуу балам 25те, ал дагы кыйналып табат акчаны. Өзүн издеп кыйналат, боюмда барда түшүп калса деп күтө бергени. Караңыздар, биринчиден башынан суроого жооп бере турган болсок, караңыздар, жашым 47 жашта, өзүмдү таппай жүрөм. Көрдүңүздөрбү, биз бул жашоодо өзүбүз 47 жашта болобузбу, 60 жашта болобузбу, 25 жашта болобузбу? Ал биздин өзүбүздү таппаганыбыз, демек бул биздин жан дүйнөбүз менен өзүбүздүн байланышыбыздын жоктугу. Андыктан биз жан дүйнөбүздүн бүтүндүгүн сезип, өзүбүз менен өзүбүз байланыш үчүн биринчи ата-энебизге болгон ыраазычылыгыбызды, ата-энебизди сезип, алардын бизге болгон сүйүүсүн сезип жашообуз керек. Жана ошондой эле караңыздар, өзүмдү эч элестете албайм. Демек, бул ички дүйнө менен биздин байланыштын жоктугу. Ата-энемди турмушка чыгып жатканда чоң капа кылгам дегени, бул ата-эненин алдындагы күнөөлүү сезим. Ата-энесинин алдында өзүн күнөөлүү сезгендиктен, жашоосунда дагы ата, апа, мен сиздердин алдыңызда күнөөлүүмүн, мен бактылуу болгонго татыктуу эмесмин деп, жана ошондой эле өзүнүн дагы энелик сүйүүсүн баласына бере алган эмес. Бул жерде айтып жатпайбы? Боюмда бар кезде баламды түшүп калса деп күткөмүн. Биздин боюбузда болгон кезде деле, эгерде биз балабыз менен түшүп калса экен, же кыз болсо экен, же уул болсо экен деген ойлорубуздун бардыгы эненин ойлонгон ою, атанын ойлонгон ою бала менен абдан тыгыз байланышта болот дагы, алар сезет. Азыр деле ушул учурда 25 жашка чыкса деле, баласы ушул убакка чейин эле мен эч кимге керек эмесмин, мен ата-энемдин сүйүүсүн алганга татыктуу эмесмин, мен жашашым керек эмес болчу, мен түшүп калышым керек болчу деген сезимдер менен жашагандыктан дагы деле жашоосунда өзүн кыйнап, акчасын дагы кыйналып таап келе жаткан кези. Андыктан бул жерде караңыздар, бул жерде баласы эмес, именно апасы өзү менен, бизге суроо берген айым өзү менен терең иштөөсү керек. Өзү менен иштеп, ата-энесинин алдындагы күнөөлүү сезимдери менен, өзүнүн ички дүйнөсү менен, өзүнүн жан дүйнөсү менен жана баласынын алдындагы күнөөлүү сезим менен дагы терең иштөө керек. Анткени боюнда бар кезде балам түшүп калса экен деген эне ошол оюн кайра өзүнө алуу керек. Ошондо Кудай кааласа бардыгы өзүнүн ордуна келет. Албетте жараткандын буйругу менен.